Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин 2022 жылдын 16 майындагы чечиминин аткарылышы тууралуу. Экинчи маселе Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Түлөбаевдин Балбазаровдун кайрылуусу тууралуу. Üçüncü mesele Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы талапкерин көрсөтүү тууралуу. Төртүнчү аргандай маселелер. Урматтуу депутаттар барбы, ардынча кошумчалар? Анда күн тартибин добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Макул, каршы жок. Анда урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, биринчи маселеден баштай берсек. Биринчи маселе Баткен областынын Кадамжай Баткен электрондуу ирригациялык системасынын абалы тууралуу. Демилгечи бул агрардык саясат суу ресурстарынын комитети. Баяндамачы кыз Айыл чарба миссиясына караштуу суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Темирбекович Сакеев. Урматтуу Аманхан Батырбекович, урматтуу депутаттар. Баткен облусунун Кадамжай Баткен Элек райондорунун ирригация системасынын абалын тууралуу Республикасынын Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 16 майындагы 2022 жылдын 16 майындагы чечими боюнча кыска маалымат бергенге уруксат берсеңер. 16 майда biz, май айында biz siz менен чогуу Баткен облусунун иш сапары менен барып келгенбиз. Ошакта бир нече маселелер көтөрүлгөн. Ошо биринчи маселе бизде теке секирик маселеси. Бул долбоордун ичинде ирригациялык объекттер, андан тышкары ГЭС куруу боюнча маселеси көтөрүлгөн. Бул боюнча биз материалдарды көтөрдүк биздин архивден, суу долбоорунун архивинен. Өткөндө Суланбай Абдрашевичке бергенбиз. Бул боюнча кыска бир өзүбүз план түзгөнбүз. Ошо боюнча Минфин менен дагы иш апардык. Өткөн жумада эле мен Алмазбековичке кирип чыктым. Бул маселени иш ашыруу боюнча эмки жылы распоряжение чыгарып, өкмөт распоряжение чыгарып, проектирование болжолдо 500 миллион деп чечтик. Ушунда 4-5 жылда проект бүтсө, ошо 4-5 жыл ичинде Минфин тарабынан каржылап беребиз деп макулдугун беришти. Эми эмки жылга биз жана проект распоряжениени даярдайбыз. Даярдап туруп, эмки жылдын бир жаз айында баштасак, мен ойлойм бир 4-5 жылда проект бүтүрсөк, ишке ашылат. Бул абдан керектүү проект. Биякта биздин Сок дарыясына бир сактагыч каралат. Андан тышкары биякта ГЭС маселеси бар биякта. Жаңы жерлерди өздөштүрүү боюнча ошондой чоң проект болжолдоп бир 30 миллиарддай болуп атат бүгүнкү күнү. Эми проект чийилгенден кийин билинет. Ушул проектти буюрса ушундай чечим кабыл алып атабыз. Минфин менен сүйлөштүк. Экинчи маселе бизде жана биздин 22 жылы биздин суу ирригациялык объекттерин даярдоо боюнча толук менен мероприятие жүргүзүлсүн деп тапшырма берилген. Ушунда биз Баткен облусу боюнча бүгүнкү күнү толук менен суу бердик. 98% болду суу бергенибиз план боюнча. Бирок жылдын аягына чейин бул 100%дан ашабыз. Андан тышкары бизде Баткен областында толугу бүт жерлерде жанагы ным топтоо иштери жүрүп атат. Бул бир эле Кыргызстан боюнча Баткен областы ушу толугу менен ным топтоо иштери жүргүзүлөт. Кышы менен биякта сууну жеткизип бердик. Толугу менен маселелер бар. Бизде жанагы сиз жакшы билесиңер, Самаркандек Паскарык деген айыл бар. Самаркандек маселеси бар. Аяка деле быйыл көп маселе болгон жок. Сууну жеткиздик. Андан тышкары быйыл ошол жетпеген жерлерге жанагы
эң керектүү жерлерде скважина деп карастырдык. Ошол эле Самаркандекте 5 скважина чыгарып бердик. Маргун массивине да 5 скважина чыгарып бердик. Бирок бул азыр быйыл биз дагы карайбыз. Суунун жана дебетин караш керек. Быйыл эмки жыл иштетип көрөбүз. Дагы жердин астында суулар мүмкүнчүлүк болсо дагы скважина чыгарабыз бияктан. Азыр бизден жанагы гидромелиоративный партия суранып атат. Ушу менен иштеп турайлы. Азыр 6-чы скважина чыгарсак тиги 5 иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн буну изилдеп карап туруш керек. Андан тышкары быйыл Баткен областына толугу менен 60 миллион бөлүнүп берилди. Подготовка жүрдү. Быйыл биз жанагы план боюнча алмаштырып аткан агрегаттарды алмаштырдык. Былтыр чоң маселе болгон. Бизде жанагы Илек районунда мисалы Кулунду насос станциясында чоң маселе болгон. Дашрабад деген насос станция бар. Ошонун буюрса ошонун насос станциялардан агрегаттарын алмаштырып, жаңы агрегаттарды койдук. Андан тышкары резервный агрегаттар турду быйыл. Тиги агрегаттар бир агрегат бузулса резервный иштеттик. Ошондо маселе болгон жок быйыл. Андан тышкары подготовка боюнча бизде 1 ноябрга маалыматты берип коеюн. 42 километр каналды тазаладык. 7 километр каналды толугу менен оңдолду. 70 гидротехникалык курулмаларды оңдодук. 53 водомерный станцияны планга койдук, ушу системеге, датчиктерге. 19 насос станцияны оңдодук. Ошон 48 агрегаттын оңдолду, 16сы толугу менен алмаштырылды да. Бүгүнкү күнү сууну токтоттук. Азыр подготовканы улантып баштадык кайра. Жумуштар жүрүп атат. Эмки жылкыга да ушундай эле 1 миллиард сом бөлүнсө, мен ойлойм ушул биздин план бар. Кээ бир жумуштарыбызды биз 24-жылы бүтүрөбүз толугу менен. Мисалы жана КДСтерди 24-тün аягына чейин тазалап бүтөбүз, ана циклга кетебиз. Андан тышкары жанагы насосный агрегаттарды биз 26 жылга чейин алмаштырып бүтүрөлү деп атабыз. Каналдарды механический 26-жылы бүтөт деп атабыз. Жанагы бетондой турган каналыбыздарды 27-жылдын аягына деп атабыз. Ана жана напорный трубопроводду окот, эң кымбат, эң чоң жумуштарыбыз насос станциянын трубопроводдорун биз планда 29-жылдын аягына чейин толугу менен алмаштырып бүтөлү деп атабыз. Ошо биздин план боюнча ушундай. Андан тышкары датчиктер боюнча биз 5-6 жыл мурун швейцарский агентство аркылуу 200дөн ашык датчикти койдурганбыз. Бүгүнкү күнү жана устойчивость деп коет, анын иштегендерин кээ бирөө эмеден чыккан. Анын баарын биз жанагы 1 миллиард сом бөлүнгөн ичине киргиздик. Толугу менен жана запчастьтерин алмаштырып, оңдоп кайра иштеткенге. Андан тышкары 100дөн ашык жанагы датчиктерди биз өзүбүзгө планга коюп, биздин институт водоавтоматики быйыл бүтүрүп берет. Азыр чекесинен коюп баштады. Жылына 500-600 датчиктен койсок, мен ойлойм толугу менен өзүбүздүн жанагы баланстагы объекттерди акыбат кылыш керекпиз. Андан тышкары жана объекттер боюнча тапшырма берилген бизге. Биринчиси Бүргөндү каналы боюнча проектирование боюнча тапшырма берилген, проектisi жазалып атат. Биринчи этапты жылдын аягына чейин деп биякта курулуш бүтсүн деп эме каралыптыр, бирок курулушу баштала элек, бул проектисин деп тура эмес жазып калыптыр. Муну проектный сметный документациясын биз жаз айына чейин биринчи этапты бүткөнгө аракет кылып атабыз. Азыр проектный институт иштеп атат. Дюкер максат боюнча тапшырма берилген, сиз өткөндө барып келгенсиңер. Аякта чоң жумуш жазалып атат. Быйыл 8 мартта жумушту токтотконбуз, анткени суу бериш керекпиз.
Азыр мына 15 март ноябрда сууну токтотуп берет, эртең токтотсо жумушту улантабыз. Бияка бюджеттен кошумча 100 миллион сом бөлүнүп берилди. Азыр биз улантабыз бул жумушту. Андан тышкары төө жайлоо массиви боюнча биякта өткөндө барып келгенде укканбыз, биякта район администрация инвесторлор менен өзүлөрү иштеп атат. Буюрса бул дагы жыйынтыгына чыгышат. Ремонт иштерди мен жана айтып кеттим, быйыл көп жумуштар жасадык. Андан тышкары скважиналар боюнча да айтып кеттим. Скважиналар боюнча жанагы Баткен болсо жана 10 скважинаны биз жаңы скважинаны чыгарып бердик. Андан тышкары бизде өзүбүздүн баланста да скважиналар бар. Аны биз өзүбүз толугу менен иштетип ишке ашырып атабыз. Насос станциялар боюнча жана айтып кеттим, жана агрегаттарды алмаштырып, 16 жаңы агрегатты алмаштырып быйыл бүтүрүп атабыз. Андан тышкары микроавтобус боюнча маселе көтөрүлгөн. Биздин жанагы сактагычтарга биз 4 курс сактагыч эмес, жанагы Лелектеги АКНС эмес, бүт 7 кичинекей микроавтобустан бир чоң автобус деп атабыз, 4 курс сактагычына. Буюрса Минфинге биздин перечинди бердик. Ушул жылдын аягына чейин буюрса чечип беришсе, бул чечилет деп атат маселе. Чечилсе биз жанагы бүт тусактагычтарга маршрутка алып беребиз. Бул чоң маселе, сиз өткөндө көтөргөнсүңөр. Ошол бүт айтылган маселени жооп бердим. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча чакырылгандарды окуп кетейин. Байдылдаев Мурат Курманбекович, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин орун басары. Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Кулматов Эделбек Маматкулович, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары. Сокеев Алмаз Темирбекович, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин караштуу суу ресурстары кызматынын директору. Анда суроо берүү үчүн Айжегитов Султан Бадашевич. Алмаз Темирбекович, сизге рахмат. Информация бердиңиз, жакшы. Жанагы эме боюнча 500 миллион сом эмдиги жылы баштайбыз деп атасыңар да, бүт иштерди. Ошондой мен туура түшүндүмбү? Жанагы распоряжение чыгарып, 4-5 жылда бүтөт да проект. Ошо 4-5 жылда 4-5 жыл көп эмеспи? биякта чоң проект билесиздер, сактагыч бар, туннелдер бар. Бул 2-3 жылда бүтпөйт бул проект. 2 жылда бүтпөйбү? Бүтпөйт. Ошонун немесин, анан кийин ошонун немесин так бир планын түзүп берсеңер жакшы болот эле да. Өткөндө мен планды түзүп келгиле ушу жылдын акырыга чейин десем, мага эмесин алып келиптир, калькуляциясын алып келиптир да. Значит, перечень работ перечислили и сколько это стоит. Так вот, ошол перечень работтун биринчи маселесин мисалы кантип аткарабыз, ошо пошаговый деп айтсам, совсем башка нерсени алып келеттир да. Себеби деген ал калькуляциясы тудастасы мына бардыгы бердим, сиздер берген экенсиздер. Мына и основа. Краткое описание да бар, анан кийин технико-экономическое обоснование дагы бар, бүт бардыгы бар да, ал бардыгы бар да, ошону эле алып кайра эле берип атасыңар да. Ошол эле документтер. Это же я уже до дыр перечитал же, я же сам составлял их. Вот. Ошондуктан анан эмени до конца месяца ошону вот, или вы не знаете план реализации. Я прошу план реализации, да? А силер болсо мага калькуляциялап келип атасыңар, кайра эле. Ошону до конца эми бул жыл эчтеке кылбайт экенсиңер да, же кандай деп түшүнсөм болот? Мындайда бул чоң проект да. Биз муну көтөрүп эметип алып чыктык. Сиз планды туура айтып атасыз. Эмки 4-5 жылга планды түзөбүз. Мисалы 23-жыл кайсы жумуш жасайбыз, канча акча талап кылат. 24-жылы ошентип 4-5 жылга биз планды түзүп беребиз сизге. Ошону ошону ишке ашырабыз. Жанагы ушул планды эми ушул жылдын акырыга чейин кыласыңар да. Же акча берсе анан жасайсыңарбы? Жок, биз еще 2 месяца что вы будете делать? Что бизде даярданып турган иштер көп да аякта. Будем готовиться. Ошонун немесин ушул жылдын акырыга чейин план мероприятияңарды алып келип бергилечи. Именно план мероприятий по реализации.
по подготовке к этому, да, все, что вы говорите. Анан жанагы распоряжение дегениңер это что за распоряжение? Бул бизде мамлекеттик программа бар. Сиз жакшы билесиз да, 2017 жылдан 26 жылга чейин. Мамлекеттик программа киргизгенге кичине мындай оорураак да. Ал программа өзү 26 жылы бүтөт. 26-га чейин биз распоряжение чыгарып эле 500 миллионго. Анан проектный спецтехник документация ошо киргизип коебуз 4-5 жылга деп. А программа бүткөндө жаңы программа уже курулуш жагын киргизип коебуз. Бул биздин чечимибизде биз чыгарып атабыз да, что эме деген ошол жакта эле сүйлөшпөдүк беле. Сиз өзүңүз деле сунуштагансыз ошону жанагы теке секирикти куруу боюнча дирекцияны түзүү. Вот ошону ишке ашырыш керек да, ошону ким жасайт? Сиздер жасайсыздар, ошону кто будет его дальше проталкивать, мындайча айтканда? Султан Абдырович, биринчи проект спецтехник документацияны бүтүрүп алсак бюджеттин эсебинен. Анан кийин ошо убакыт бар да бизде. 2-3 жылда жанагы сеткан дирекцияны түзүп эметип койсок болот. Силер неме кылганыңар жакшы дейм да, как лучше будет. Силер 4 жыл түзөсүңөр, анан кийин анан дирекция түзөбүз. Же как? Же ошол дирекциянын ичинде эле ошол эмени баардыгын ишти силер айтып аткан ишти ошонун ичинде аткарсак жакшы болот. Кандай болот? Бизде суу агенттигинин астында дирекция бар. Ошол дирекция ошо проектти жаза берет. Курганга жана источник башка болот да, сиз айтып атпайсызбы? Наследие кочевников деп. Ошол фонддон өзүнчө каржыланганда проектти өткөзүп беребиз, ошол фондко. Өзүнө курса болот. Аябай созулуп кетип атат да. Аябай созулуп атат. Анан эмени вот эту работу надо дирекцияны эртерээк эле түзө берсек жакшы дейм да. Түзүп туруп эмеге киргизип койсок. Анан ошол жерден анан жанагы иштерди ошол жерден там будет ускоряться дейм да. Силер вы пока там будете делать, аябай эме болобу дейм да. Созулуп кетеби дейм да. Биз эң кыска жолду айтып атабыз. Билесиз, дирекция түзүлгөнчө да убакыт кетет да. Биз ага чейин баштай берели. Любой этапта өткөзүп берип койсок. Правильно. Ошого мен жанагы, когда вы принесете этот план мероприятия до конца этого года? Вот как вот по реализации? Мы начнем готовить распоряжение и параллельно сразу вам принесем. Качан алып келип бересиңер? Бир 10 күн ичинде беребиз. 10 күндүн ичинде? Даярдай эле. Хорошо. Эме кыламан жанагы дагы мындай суроолорум бар да менде. Вот мен губернатор болуп могу жерде жазып атасыңар да, Баткен облусу боюнча мынча суу беришибиз керек эле, 97 аткарылды. Ошонун арасында 388 миңга каралган дейт планда сууга. Суугарылды 372 миң депчи. Менин билишимче Баткен облусу боюнча болгон эле 38 миң гектар эле суугат жерлер бар. Силер кайсы почти 400 миңди айтып атасыңар. Бизде бул бир суугат эмес, бул жанагы кээ бир жерде 4 суугат болот, кээ бир жерде 5 суугат болот. Ошону айтып атабыз да. То есть 38 эле 4 жол суугарсаңар канча жол суугарасыз? Ошондой деп эсептейсиңер? Ошондой бизде план 38-ди 4 жол суугарсаңар 4кө көбөйтүп, ошол площадь айтасыңар. Ошондой. А то вот здесь вот ошондой деп жазсаңар бу жерде. А то складывается впечатление, что биздин Баткен облусунда 400 миң суугат жери бар экен деп ойлоп атабыз да. А я знаю, что там 36 миң это в Советском Союзе было. Азыр эми алар баягы алиги көп нерселер жанагы насостор менен суугарылчу ал жердечи. Сейчас эгер бүт насостор өлгөн, я думаю, бүгүнкү күндө бир 20 миң эле суугат жери бар вообще-то, реальночи. Ошону силер как-то уточните, потому что бул жерде азыр эми Баткенди билесиңер. Если вы точно не будете указывать, анандай общие цифры не пойдут, потому что общий сөз менен эле общий цифра менен общий сөз болуп калып атат да, жалпы сөз болуп эле. Иш жылбаган дагы ушунан да, түшүнбөктүү дагы ушунан болуп атат. Вот. Анан дагы немени жана Самаркандек проблемасы дедиңер го. Самаркандек айылында мага көп чалып атышаттар да. Действительно суу дефицит. Бул дефицит мурда мен билем да, канал менен келип жүргөндө, ошол канал эмнеге келбей калды суу? Тажыктар өткөрбөй атабы? Же силердин не причинасы негизинен?
Ак Татыр каналы менен сууну биз алабыз, бүгүнкүгө чейин деле алабыз. Болгону быйыл маселе болгону аякта жана Тажик тараптын территориясында 2 километрде аякта тазалоо иштерин жүргүзүш керек болчу. Жана суу бергенде булардын каналдары заиление болуп, толугу менен бизге берип алып, быйыл сүйлөшүп Тажик тараптын ичин тазалашты. Тазалап, өзүбүздүн тазалап чыктык. Основной сууну, бүт эле сууну 100% биз ошо Ак Татыр каналынан алабыз. Жанагы скважина деп атканыбыз жана Паскарыкты билесиз да? Эң акыркы айыл. Ошого чыгардык. Быйыл Самаркандык айыл айтып атпайбы, вообще эле суу ичпедик деп атпайбы. Ошол каналдан суу вообще жетпеди деп атпайбы. Значит, тажиктер эмне себептен? Тажиктер өткөрбөй атабы. Вот ошонун себебин билгим келет да. Здесь, наверное, нужно тогда подключать какие-то МИДты подключать этиш керекпи, же КГБны как-то решать же этот вопрос надо. Жанагы эмеңер менен жерден чыгарган насосуңар менен ал жерде суу карып болбойт, ал жерде эчтеке болбойт, ич бүтпөйт да. Жок, солар аякта башка источник жок. Биз жана 5 скважина деп атпайбызбы? Ошо скважинадан башка источник жок. Ошону быйыл Ак Татырдан суу алган жокпуз деген ал туура эмес. Ак Татырдан эле суу бердик. Через канал Ак Татыр бердик. Эмне андай эмне дефицит болот анда? Эми биякта жанагы эң этегинде болуп атпайбызбы биз? Ошондо маселе болуп калып атат, жана айтпадымбы, тазаладык быйыл, тазалап сууну өткөздүк. То есть мындайча айтканда суудун маселеси мындай тажиктер менен проблема жок. Туурабы? Я так понял. Былтыр жанагы кургалчылык болбоду, ошондо былтыр абдан чоң маселе болгон. Быйыл бүт билесиз да, Кыргызстан эмнеге жетпей атты ошого? Же биздикилер алып коюп аттыбы, же тажиктер алып коюп аттыбы? Сууну жеткизип аттык, эми ичинде дагы внутренний распределение бар да, болуп калат эми. Мындай эме маселе болот да. Мне кажется, там организация просто плохая. Же утечек много слишком. Эгер нормально жеткирсе, порядок болсо, дисциплина болсо, распределение болсо, жетмек да, жетип эле жүргөн да, билем да мен ал жерлерди. Понимаете? Жо, быйыл жеткиздик, быйыл суу болду. Аябай эме көп да. Анан могу жерде аябай көп нерселер жасап атыпсыңар, мисалы козу баглан боюнча. Долбоорлор жумуштары деп атасыңар, козу баглан боюнча, жана суу сактагыч боюнча. Долбоор иштери жүрүп, Э? долбоор иштерин жүрүп атат. Жүрүп атат, качан бүтөт ошо? Бул да чоң проект да, билесиз да, бул. Аны дагы неме болгондо жанагы ошол эле долбоордун ичинде көз сүйлөштүк эле эмеге берки немедеги Самаркандек менен Раваттын ортосундагы жерлерди дагы өздөштүрөбүз деп. Анан өзүңөр айтып атканыңар, бул суу сактагыч курулмайынча ал сууду алып келиш кыйын деп. Бул дагы включенныйбы ошол? Бул азыр биринчи этапта суу сактагыч өзү каралып атат. Анан кийин жана мен өткөндө сүйлөшпөдүкпү? Жана каналды дагы ошого киргизебиз. Ошону киргизип койгулачы. Себеби деген там действительно у нас столько земель, а биз болсо эме кылып отурабыз да. Вот. Анан могу жерде көп эле жерлерде эме деп жазып атасыңар да. Долбоорлоо процесси жүрүп атат деп. Ушунун баардыгы жүрүп атабы самым деле? Бизде мына чоң арада жана водовод бар, көп жылдан бери көтөрүлүп келген 360 миллионго деп. Бул жанагы дорожный карта кирген. Бул объекттин көбү дорожный картада. Былтыр да кабыл алынган. Чоң караныкы уже долбоорлору бүттүбү? Качан? Чоң карады былтыр быйыл баштадык. Барып съемка кылып, элдер менен аяктан биз жолугуп, буюрса иштер жүрүп атат чоң кара боюнча. А мына Чарбак боюнчачы? Чарбак бүттү. Чарбак бүттүбү жанагы? Проект бүттү, эми мунун каржылоосун эмки жылы чечип бүтүрөбүз муну. Кичинекей эле объект бул. Бул да очень важно да, ошо Чарбак, ушулар приграничный эмелер аябай эме важный. Мына эмеде эми жакшы эле келип атат, ушунун баардыгы аткарылса сонун болмок. Анан мунун баарын жазып алыпсыңар. Эми мен муну заметкага алып ар жумада сурай берем. Бул эми жасап аткан жумушубуз. Ар жемеде мындай таблица кылып алам да, прям буду по таблице вас опрашивать. Ошого даяр болуп тургула, хорошо? А так, в принципе, башка суроолорум жок. Рахмат. Негизи тиги биринчи жолу көрүп атабыз, Султанбай Абдрашевич мындай доволен болгонун чыгып окан. Эле мындай болчу маселе дегенди айтам да. Не, иш жүрсө эле мен довольныймын да. Иш жүрбөсө анан кийин. Да. Рахмат.
Сұра бер үшін Жардин Пайызинович Нурбаев. Рахмат, ассаламу алейкум. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Алмаз Темирбекович, ошол биз да чогуу бардык эле ошондо жанагы скважиналарды инвентаризация кылдыңарбы, иштебеген? Былтыр эле күзүндө бүт инвентаризация кылып чыкканбыз. Эми бизде скважиналар өзү 3000ден ашык. Жок, Баткен, Лейлekке барганыбызда ошол жерде сөз болду эле го, жанагы иштеп аткан скважиналарды инвентаризация кылып, быйыл 22, калган 23кө бүтүрөбүз деп. Лейлек администрациясында жолукканда дагы жана айыл өкмөттөр аким менен жолукканда кээ бир ошо суу жетпеген жерлерди скважина менен чыгарып беребиз деп айтылган эле да. Бизде жана айтып кеткендей Маргун массивине чыгарып бердик. Толугу менен иштеп атат. Самаркандекте айтып кеттим. Андан тышкары Лейлекте жана 10 скважина боюнча маселе болбоду беле. Аны биз жана Азиатский банк аркылуу азыр Корсоветтен өтүп атат. Корсоветтен өтсө бул акча уже чечилген. Ратификацияны өткөн экен. Биз жанагы башка источниктен таптык. Бизге ошону бөлүп берсе, эмки жылы март-апрелинде скважина баштайбыз. 10 скважина Лейлек районуна деп атабыз. 10 скважинадай Араван Ноокатка деп атабыз. 10 скважина Панфиловка районуна деп атабыз. 30 скважина чечтик. Андан тышкары өткөндө сүйлөшкөндө биздин Бахтияр насос станция, андагы 2 насос станция өтүп келет. Ошо экөөсү Азиатский банктан кирет. 2 насос станция бюджеттен азыр заставе правительство алып чыгат. Биз бүт эме процедураны өттүк. Ошол өтсө эмки жылы ошо иштерди аткарабыз. Алмаз Темирбекович, дагы ошол жерде биз сиз менен сүйлөшкөндө жанагы эсептегичтер боюнча да сөз болду эле. Анан быйылкы жылы коюлбадыбы? Эсептегичтер боюнча бизде өзүбүздүн институтубуз бар, ПКТИ деген. Ошол институт өзүбүздүн институт иштетели деп аракет кылып атабыз. Биякта 30 эле киши калып калыптыр. Бул Союз убагында Орто Азияда бир эле институт бар, башка жок. Ошол институт иштетип атабыз. Быйыл 100 датчиктерди акчасын төлөп бердик. Булар жакын арада бүтөт 100тү. Бирок 100дүн жарымын уже коюп бүтүштү. Ошол эле жанагы Найман Сакташ койду, ошо Баткен коюп атат, азыр Ошко коюп атат. Биздин немелер көп да источниктер. Анан эмки жылга жана айтып кетпедим, 500дөн кем эмес датчиктерди чыгарып бериш керек да. Булардын баасы мына Венгрия менен сүйлөшүп атабыз. Башка аналогтор 25-30 эсе кымбат экен, западный аналогтор. Өзүбүздүн институт иштетсек арзаныраак болот. Анан биз бүт жана источниктерди дарыядан канча суу алабыз, канчасын жеткизип беребиз, ошого датчиктерди коюп аракет кылып атабыз. Андан тышкары жана Всемирный банк менен дагы иш жүрүп атат, бирок алар быйыл жетишпей иштейт. Эмки жылкы жана жаңы проектке бизде билесиздер 52 миллион колдоп бердиңиз беле. Ошонун 3 система бар. 30 адыр Нургазиев каналынан Кара дарыяга право ветка, левый веткасына ошону толугу менен датчиктер коюлат. То есть каякта проекттер, каякта курулуш иштери жүрсө ошол жака бүт койдурабыз. Андан тышкары мына биринчи жолу бюджеттен бөлүп атабыз азыр. Себеби бул маселени эртелетпесеңиздер, суун үнөмдөбөсөк, суу эми жылдан жылга тартыш боло берет. Кийинки жылда кандай болот эми Кудай билет. Анан онлайн режимге өткөрөбүз дегенсиз. Аны дагы кошо алып кетсе, ошол суу колдонуучулар дагы убагында сууну алышына шарт түзүлөт эле да. Анда бир сизге жанагы Нургазы каналы боюнча өзүңүз айтып кеттиңиз. Бул жерде канча жумуш аткарылды эле, канчасы калды эле? Бизге жазында тапшырма берилген 30 миллион кошумча бөлүнүп берилсин деп бир каналына. Бирок Минфин тарабынан 30 эмес, толугу менен каржыланып берилип атат. Быйыл буюрса бирди бүтөбүз. Быйыл сиздерге 1 миллиард сомдон Минфин берип атат, 791 миллионду берди. 731 миллион берилди. Бирок өткөн жумада эле сүйлөштүк. Биякта көп маселе жок. Бул жумада дагы ачып беришет финансирование. Жылдын аягына чейин өздөштүрөсүздөр. Биз ноябрга чейин суу берип аттык да.
көп иш жаза албай калдык. Азыр мына ноябрдан баштап жумуштарды улап баштадык. Эми азыр Минфин ушул жумада берет буюрса. Жылдын айына чейин бүтүрөбүз. Эми сиздердин убактыңыздар өзү 4-5 ай эле. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Апрелден баштап дыйкандар суу эрте эккен эгиндерге суу сурай баштайт. Уудайларга. Ошондуктан ушу 4-5 айды Минфинден деле Аманкул Батырбекович эмне кылып кетет элек, ушул айларда каржылоону токтотпаса. Себеби 4-5 айдан кийин апрелден уже булардын жумушун токтотот. Себеби суу берилиш керек каналдарга. Мен рахмат. Нурлан Сатылганович, Руслан Сатылганович. Минфинден проблема болбойбу? Болбойт, убагында беребиз. Да, жардын пайызын үчүн мага суроо берип кетем пай ушул боюнча жылдын айына чейин бүтүрүп бересиңерби? Жана биздин 1 миллиард боюнча. Ооба, финансирование 731'de aldı paylık adı bir каржылап kança беребиz. 230-70 milyonu kalıptır. Kendi yerlerde her bir rayonda bu meselemde çoğunda noyabr, dekabrda köp жұмыстар bitirip alsa buladı da. Gogulga alıp koysanız. Жарайт. Rahmat. Keyinki soru için Alişer Taşbayış'la. Рахмат, Аманкул Батырбекович, саламатсыздар, урматтуу коллегалар жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен могу каржы министрлигине берет элем да, Руслан Сатылгановичке. Руслан Сатылганович, бүгүнкү күндө жанагы суу чарба боюнча объектилерин оңдоо жана түзөө жумуштарына бюджеттен канча акча каралган? 1 миллиард 100 же 1 миллиардбы? Алишер Ташпаевич, быйылгыга 1 миллиард акча каралган. Ошонун 1 миллиардтын 731,9 миллиону каржыланган. Анан жылдын аягына чейин эми бул айдын ичинен калган акчаларын каржылап беребиз. Акча каражаты барбы? Бар. Капиталдык салымдар боюнча канча акча бөлүп бердиңиздер? Капиталдык салымдар боюнча 600 миллион каралган 2022 жылга толугу менен каржылап бергенбиз. Тышкы булактардан канча акча карадыңыздар? Тышкы булактар бир нече проекттер бар. Проекттердин булактары суммалары доллар менен, аны өзүнчө бир жазуу түрүндө уруксат болсо даярдап беребиз. Ошол боюнчачы, мисалы сиздер айтып атасыздар да 731 миллион 900 миллион андан сырткары тышкы булактардан капиталдык салымдар боюнча акча каражаты бөлүндү депчи. Сиздер статистикасын чыгардыңыздарбы? Баткен областына канча пайызы кетти ушу бөлүнгөн акчанын? Финансы министрлиги бөлүп берет, калгандарын жооп берет го. Алмаз Темирбекович. Бизде 1 миллиард капремонт боюнча бизде 60 миллион каралган бизге, Баткенге. Анткени биздин Баткен облусу боюнча 57 000 гектар бар. Бизде жана план түзгөндө ар бир облустта канча гектар болсо ошончо потребный экен да, биз чектеген жокпуз. Алмаз Темирбекович түшүнүп турам, жылдын башында сиз алып келгенсиз, ар бир районго, ар бир жанагы 12 жанагы миллиондун айланасында акча каражаты бөлүнгөн да. Андан сырткары, жок, мен айтып атам, могу жерде 1 миллиард акча бөлүнүп атат. Андан сырткары дагы капиталдык салымдар боюнча бөлүнүп атат, сырткы каражаттар боюнча ошонун ичинен канча пайызы Баткен областына кетти депчи. Капложение боюнча бизде 50%дан ашык Баткен областына бөлүнгөн. Бизде максат канал жана айтылып кеткендей, жанагы эле эр бир канал, андан тышкары проектный жумуштарына ошондо жарымы Баткен областына бөлүнөт. Эң көбү эле Баткен областына кетип атат, Ооба, Баткен областына кетет. Андан сырткары айтарым сизден суранарында, канча могу сиздер акчаны бөлгөндөчү, канча акча каражаттары бөлүндү? Мелиорацияга канча, ирригацияга канча, насостук станцияларды, скважиналарды оңдоо иштерине канча акча бөлүндү? Жана жалпы 1 миллиардбы же капложение айтып атасызбы? Жалпы бардыгын жанагы бюджеттен канча бөлүндү, капложениядан и жанагы сырткы булактардан келген акча боюнча? Бизге мелиорацияга өзү 70 миллион быйыл каралды. Мелиорациянын өзүнө эле.
Андан тышкары насос станцияларга 25% акча ушу насос станцияларга каралды. Биз жанагы 56 агрегатты алмаштырып атабыз толугу менен. Калгандары болсо жана ремонт иштерине. Мисалы башка райондордо, башка жанагы областтарда сиздер жанагы кылып атасыздар да. Скважиналарды оңдогондо, насостук станцияларды оңдогондо айтып атасыздар, бул биздин баланста эмес, бул акимияттын балансында, айыл өкмөттөрдүн балансында оңдогонго болбойт депчи. Эмнеге бул жерде кандай болуп калды? Бул жерде эмне? Департаменттин сиздердин балансыңыздарда. Негизи скважиналар бизде суу жердин астында суулар билесиздер, бизге карабайт. Бирок жана скважиналарды биздин баланста Баткен областында 92 скважина бар, мурда баланста калып калганда. Анан көбү вертикальный скважиналарда. Ошолорду биз өзүбүз иштетебиз. Жанагы айтып кеткен скважиналар бул жанагы биздин мамлекеттик дорожный картага кирген. Ошондо бизди реализующий агентство биз болгонбуз. Ошон үчүн скважинаны жазып атабыз. Өкмөттүн токтому, распоряжениясы барбы бул боюнча? Бар, дорожный карта бар. Жок, ошол акча каражатын ошого сарптагаыла дегенчи. Бар, постановлениеси бар. Андан кийинкиси могу сиздер Максат Дүкер каналы боюнча жылына канча акча каражат бөлүп келесиздер? Жылына 100 миллион тегерегинде. 100 миллион. А быйылкы эмки жылкыга сиздер 300 миллиондой тегерегинде акча каражаты керек деп атасыздар, туурабы? Максат объектисине быйыл 165 миллион бөлүнүп атат. Былтыркыга караганда былтыр 80 миллион бөлүнгөн, быйыл 85 миллион кошумчада бөлүндү. Эми ушу каналдычы жылдык эле ушу 100 миллион, 200 миллион акча каражатын сарптап отурбастан бетондоп койсо жеңил болбойт беле деген ой туулат да. Бул эми бул стратегический объект, жакшы билесиздер. Муну эми көбүрөөк бөлүнсө, көбүрөөк жумуш жасамакпыз, бирок бүгүнкү күн ушундай болуп атат. Жылдык эле ушунча акча каражаты бекер эле сарпталып атат да. Жыйынтыгы жок. Канча жылдан бери? Эми биз бул Максат каналынын головной сооружениясын бүттүк башкы суу алуу үчүн. Андан тышкары азыр 5,5 километрди караганбыз, ошонун 2,5 километри бүтүрдүк. Эми быйыл ошо 5,5 километр бүтүрөлү деп атабыз толугу менен. Бул узун канал билесиздер. Андан тышкары бизде Дүкер бар, туннель бар. Анан 28 километр каналыбыз бар, Максат каналы. Сиз жылдын башынан бери эле айтып келесиз да. Акча каражатын жана болото суу жагынан жакшы иштерди, жумушту алып барып атабыз. Анан келгенде эле айткан элеңиз, могу эсептегичтер боюнчачы биз ачып атабыз, тигинтип атабыз, карап бергиле, жардам бергиле депчи. Биз жардамды бердик. Башкасын жазында айткансыздар, ушул биздин жана сырыф болбосун суу менен камсыздоо боюнча штат ачып атабыз, андай кылып атабыз, мындай кылып атабыз, бүт крупный специалисттерди алып келдик депчи. Ошол эсептегичтерди азыр 100 эле жанагы штук экземпляр чыктыбы? Бизде бул жана 1 миллиарддын ичинде бөлүп бергенбиз. Эми бул көп жыл жумуш жасалбай калыптыр да. Азыр институт айтып атпаймынбы, болгон 30 эле киши бар экен. Эми муну кишилердин да санын көбөйтүп иш апарабыз. Буюрса эмки жылкы 500дөн кем эмес деп атабыз. Заказдар көп, бирок жетишпей жатат. Жок, сиз жылдын башында эле айткансыз да, биз ошол кишилердин санын 60га жеткизебиз дегенсиз. Муну азыр дагы эле айтып атасыз, 38-тин айланасында могунча деп. 60га жеттиби, жетпеди? Ошол специалисттер барбы, жокпу? Бүгүнкү күнү специалисттерди алып атышат, үйрөтүп атышат. Анткени мындай специалисттер бизде ачык эле керек жок. Ушул сиздердин датчиктер кайсыл жерден сертификациядан өттү? Биздин Кыргызстандартан өтөт. Кыргызстандартта ушундай специалисттерди сертификация өткөзө турган бөлүмчө барбы экен? Бар. Жылына жана эмесин өтөт. Быйыл да өттү, эмесин алды быйыл. Эртең эле ушулда жанагы биз бар азыр мисалы коюлат да. Биз бул жагы Кемпирабад жана башка жана суу сактагычтар бар. Алапка районунда Орто Токой водохранилищеси бар. Андан башка Баткенде эртең ошолор менен чыр чатак чыкпайбы? Силер туура эмес бөлүп берип атасыңар. Силердин датчиктериңер некорректно работает. Ушул датчиктериңер дүйнөлүк жана сертификациядан өтпөгөн депчи. Бизде башка мамлекеттерде, Орто Азияда, Өзбекстан, Казакстанда заказ берет бияктан. Бизге бул мурда эле Союз убагында бир эле институт болгондо булар менен иштейт. Ал сертификат признают, анын проблема жок. Анан сактагычтар бизде эмелер, датчиктер бар. Иштеп атат. Ошолор менен биз азыр көп маселе болбойт да.
ошо Казак Республикасы менен жанагы Орто Койдон канча суу чыкканда бөлгөндө да датчиктер турат. Иштеп атабыз. Азыр эч маселе жок алар менен. Аз бердиң, көп бердиң деп бизге эме кое албайт. Мурат Курманбекович, жаз жарыс күз күрөш дегенде быйыл эми мына күз бүттү, эгин тегин жыйындары өзүнүн аягына чыкты. Былтыркы жыл менен салыштырмалуу Баткен областында жана республика боюнча эгин тегин жыйноо жумуштары кандай бүттү? Общий, siz aytkanday, бүт ошо оруп жыйноо жумуштары бүттү. Стат комитет быйыл бүт данные боюнча былтыр 15-2 болсо средний урожайность, быйыл 29-30 менен почти жабылып атат урожайность зерновых. Ошонун ичинде в среднем вот это по республике данные. Жок, сиз конкретно азыр мына Баткен областын карап атабыз. Баткен областынын ар бир району боюнча айтып бериңизчи. Маалыматты албай калыптырмын. Именно Баткен биз сууга полностью маалыматты алып алып, ошону албай калыптырмын. Жок, эми сиз бүт нерсеге даяр болушуңуз керек да. Сиз министрликтин орун басарысыз биринчиден 50%-тан ашык суу чарбачылыгы боюнча акча каражаты Баткен областына кетип атат, республика бөлүнгөн акчанын бардыгы. Ошол жердин статистикасын айтпайсыздарбы? Сууду берипсиздер, эмне болду баягы? Жыйынтыгын билишибиз керек да биз. Большой Ташпаевич, сейчас я скажу. Так. Күздүк буудай 22 жыл факт. Бардыгы 23,2 миң гектар себилген. Ошонун ичинен сугат 22,9 сугат жер, кайрак 400 гектар деп туруп берилген. Урожайностьты айттым. Это вот по Баткенской области полностью. Мурат Курманбекович, мен сизден жанагы статистиканы сурап атам. Былтыркы жыл менен салыштырмалуу деп атам. Былтыркы жылда кайракы жер канча иштетилди эле, суулуу жер канча, быйылкы жылы канча, ушунча акча каражаты сарптап атып, бизде жыйынтык болуп атабы, же жөн эле сууга деп туруп эле кетип калып атабы, жыйынтыгы жокпу? Ошонун жыйынтыгындагы жанагы эгин тегиндердин жыйыштыруудагы үрүндүүлүк кандай болду деп ошону сурап атам мен сизден. Жооп берем. Түшүндүлүк боюнча, Баткен боюнча сиз айткандай, бардыгы буудай боюнча, сейчас секундочку. Буудай 22 жылдын урожайыбыз 21 жылы 14,7 центнер бир гектардан болгон. 22 жылы Баткен боюнча среднем 30,7 центнер жыйналды. Салыштырмалуу 21 жылга 10 центнерге көбүрөөк болду. Рахмат. Толук маалыматты берсеңиздер да биздин комитеткечи, ушул жанагы боюнча жылдын аягы боюнчачы. Анан кийин могу жерде МЧСке сурайт элем да, МЧС барбы? Могу жерде сиздер бүт өзүңүздөрдүн жанагыңыздарда Баткен областына мынча миң тонна жанагы дизелдик күйүүчү майлар кетти деп жазып коюпсуздар да. Ушу күйүүчү майлар кайсылыгы эмнеге кетти? Саламатсыздарбы, урматтуу төрөк, урматтуу депутаттар. Күйүүчү майлар эми ал жерден биз алдын алуу жана кесепеттерин жоюуга кетет в основном. Андан тышкары жанареки кошумча маалыматтар да берип калса керек силерге, жанареки эвакуация иштери боюнча дагы. Жок, сиздер биздин комитетке берип атасыздар да, могу жерденчи ар бир жанагы боюнча район боюнча Баткен району, Кадамжай, Лейлек району боюнча ушул жанагы жазга тала жумуштарына мынча миң тонна кетти деп атасыңар. Ошолорду кимге кетти? Сиздер эмне Алмаз Темирбековичке бердиңиздер. Сиздер көрдүңүздөрбү? Биздин министрлик тарабынан ошол эки жергиликтүү бийлик менен биргеликте атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлөт. Ошондо жергиликтүү бийликтерге берген күйүүчү майлар бар. Жок, бул жерде сизден сурап атам мен. Жарасы болуп калган ирригациялык түйүндөрдү оңдоо, түзөө иштерине бөлүндү деп атпайсыңар. Сиздер көрдүңүздөрбү ушуну, Алмаз Темирбекович, ГСМдерди? Мына 22 жылга мен айтып кетейин.
Карата ишмерчебин негизинде Суу Баш айылына, Боз Адыр айылына, Карата Кой айылы, Аппан айылы, ошондой эле 22 жылга карата өзгө чыгардалдардын кесепеттерин жоюу боюнча калыбына келтирүү иштерине өзгө чыгардалар мисалда 2500 литр дизелдик күйүүчү майы кошумча бөлүнүп берилип атат. Кадамжай району боюнча, Лейлек району боюнча ушундай. Бул сиздер бөлүп берген жанагы дизелдик күйүүчү майларды кимге бөлүп берип атасыздар? Ким иштетип атат муну? Жергиликтүү бийлик менен биргеликте айтып атайын, биздин өзүбүздүн атайын планыбыз бар. Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу деген жылына бөлүнгөн. Ошол жерде өзгө чыгардалдар министрлиги өзүбүздүн күчүбүз менен да бүткөрө турган объектилерибиз бар. Жана ошондой эле жергиликтүү бийлик менен биргеликте бүткөрө турган объектилер бар. Ушул боюнча толук маалыматты берип койсоңуздар. Жарайт, берип коелу. Ана могу теке секирик боюнчачы жылдын башынан бул депутат болуп келгенден бери эле биз ушул Султанбай Абдрашидович теке секирикти көтөрүп келет да. Эми бул жагын көрүп атабыз, канча акча каражат каралыш керек экен, буну эми колдойбуз. Бирок могу Аманкан Батырбекович, чечимди сиз сразу окуйсузбу же кийинчерээк аягындабы? Анткени могу жерде жанагы чечимге дагы көп жанагылар болуп атат да. Оңдоочу, түзөөчү жерлери бар экен. Ушуларды айтып кетелиби же аягында айтабызбы чечимге келген? Ошону тактап көрөтүн да. Аягында эле талкуулап кетпейлиби? Рахмат. Так. Дагы барбы суроолор депутаттар? Анда чечимге эле сунуштар менен кабыл же Алексей Ташбаевич, сразу сунушуңуз бар бул боюнча? Сунуштар бар бул боюнча. Бул чечимдер боюнчачы. Аманкан Батырбекович, биз кичине иреттеп коюш керек бу дейм да. Могу жерде чечимдерди биз чыгарыппыз. Могу жерде жанагыда жазылып атат да. Мисалы азыр могу биз госдирекция түзсүн деп жанагы айтылып кетти, билдер Султанбай Абдрашидов айтып келди, Султанбек Темирбекович дагы өзүнүн баяндамасында айтып кетти. Бирок могу жерде бир экинчи пунктун карап койсоңуз. Экинчи пунктундан биз биринчи могу госдирекция теке секирик дегенде түзүшүбүз керек да. Анан кийин при национальном холдинге наследие великих кочевников деген туура болбой калат да. Эмне үчүн дегенде бул өкмөттүн жумушу, биз өкмөттүн жумушуна кийлигишке акыбыз жок. Анткени бул кайсы источниктен финансироваться этилет, источники должны определить өкмөт, кабинет министров, министрлик, финансы министрлиги жана башкалар. Ошон үчүн биринчи түзүш керек деп ойлойм. Мен айтам биринчиси могу жерден жанагы долбоорлорду, сметалык документтерин даярдоо жана бул иштерди аягына чыгаруу үчүн жанагы улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин алдында дегенди алып салып туруп эле теке секирик мамлекеттик дирекциясын түзүү маселелери деп калтырып койсок. Биринчиден биз өкмөттүн жанагысына кийлигишибиз керек. Экинчиден могу жерде жазып атасыздар суу электр станцияларын ГЭС куруу боюнча депчи. Ушуну эле орусча редакциясын карасак, провести работу по привлечению инвестиций на строительство электростанции деп калып да. Электростанция деген түшүнүк жок, анткени гидроэлектростанция деген бар да. Ушул жерде гидро деген жана сөздү кошуп кетсек. Аппарат жазып атасыңарбы? Жазып атасыздарбы? Жазып атат. Анан кийин могу областтар боюнча иштебей жаткан скважиналарды, насостук станцияларды иштетүү боюнча чараларды тез арада көрсүн дегенин буну алып эле койсокпу дейм. Эмне үчүн бар да, буну иш аягына 290 миллионго жакын акча каражаты бөлүнүп бериле элек. Азыр биз дагы кылып койсок, бул кайра эле биз жанагы мурунку өзүбүздүн чечимдерди кайталап калган болобуз. Ушун үчүн сунуштайт элем могу ушул пункту алып салганга. Андан кийинкиси 5-чи беренесинде Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине деп биз тапшырма коюп атабыз. Могу жерде Кадамжай районундагы Нургазиев атындагы каналын курууга кошумча 30 миллион сом бөлүнсүн деп. Андан кийин карасак, теке секирик каналын курууга 500 миллион сом бөлүнсүн деп атабыз. Бул жерде теке секирик каналын курууга дегенибиз туура эмес болуп калат. Эмне үчүн дегенде биз жазышыбыз керек бул жерге жараша долбооруна сметалык документтерин даярдоо жана бул иштердин аягына чыгаруу үчүн 500 миллион деп туруп жазсак туура болот го дейм.
жазып алдыңыздар да. Андан кийинкиси ошол эле 5-пункттун максат Дүкер каналына жыл сайын 230 миллион сомдон кем эмес каражаты бөлүнсүн деп жазылып атат да. Анткени булардан азыр сиздердин баяндамаңыздардан да карап көрдүк, Алмаз Темирбекович. Бул каналдын аты башынан башталганда Кулумду максат Дүкер каналы деп аталат. Туурабы? Ошол жерде могу жерде Кулумду деген сөз калып калыптыр. Ушуну да кошуп коюңуздарды суранам. Менин сунушум ушул. Рахмат. Var mı daha sunuşlar? Anda koşumça sunuşlar bilen Almaz Temurbekovичтин маалыматын эске алуу боюнча добушка коём. Биринчи маселе добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат Алмаз Темурбекович. Урматтуу депутаттар, анда экинчи маселеге өтсөк. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Балбазар Сүлөбаевдин кайрылуусу тууралуу. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Тоң районундагы Туздуу көл боюнча элдер бизге ошол жерде жашаган шайлоочулардын кайрылуусу түшкөн. Бул көптөн бери чечилбей келе жаткан маселе. Нурбек Карыевичтин комитети да караган. Мынакей анын токтомунда турат. Ошол убакта премьер-министр Бороновго кат жазгансыздар. Андан кийин сиздин убагыңызда Акылбек Үсөнбековичке кат жаздыңыздар. Биз сиздерден, урматтуу депутаттар, бир гана нерсени суранабыз. Бул мыйзамдардын аткарылышын гана талап кылып атабыз. Бизге Туз көл боюнча элдердин талабы ошол жердеги мыйзам бузууларды ордуна келтирип, мыйзамдардын гана аткарылышын талап кылып атышат. Өскөл областынын Тоң районундагы Туз көл бул уникалдуу көл, мындан башка жок бул. Кыргызстанда, менин оюмча, ушул Орто Азияда деле жок болуш керек да. Аналогдору башка өлкөлөрдө бар, Турцияда бар, Израилде бар. Бирок бул жерге основном туристтер келет. Эми ошол жерден 1000 канчанчы жылдары азыр бул жерде бир токтом турат, өкмөттүн токтому. Премьер-министр Бакиев кезинде 2002-жылы 286 токтом 7 майда Гулистан деген бир жеке ишкерликке берилген экен бул жер. Ишкерде өзүнүн немелерин айтып атат. Мен муну мындайдан өстүрүп келатам, оңдоп келатам. Анан ар ким тоскоол болуп атат деп, ошол жердеги эл дагы бизге көптөн бери кайрылуу жасап келаткан. Анан биз ал жерде жашаган жашоочулар катары, ошол жердин атуулу катары бул жерди мен жакшы билем. Өтө чоң проблема бар. Уникалдуу жерди мындай иштете албай атабыз да. Аябай көп туристтер барат, жолу начар. Ошол жердеги келген элдерге шарт түзүп берилбейт. Даа убагында 90-жылга чейин бул жер баягы кой кыркындан кийин Кералиндин ордуна койлорун алып келип ошол жерге салчу, ошол жерлик чабандар. Бирок бул жердин уникалдуулугу билингенден кийин ал иш-чара токтогон. Азыр мындай көп оорулары бар адамдар ошол жерге барып эс алышат, ошол жерге дарыланганы барышат. Бирок эч кандай шарты жок, шарты өтө начар. Ошондуктан сиздерге мына өкмөткө бир токтом чечимди да карадыңыздар. Мен окуп чыккан, мен билгенден бул жерден биринчи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мыйзам бузуу бар. Ошол мыйзам бузуулар бул жерде жазылып турат. Мисалы, айыл өкмөт мыйзамын бузуп ал жерди берген, райондук акимият мыйзамды бузуп ал жерди берген, областтык губернатордун офиси мыйзамды бузуп ал жерди берген. Анан ушулардын негизинде биз ушул өкмөт өзүнүн токтомун жокко чыгарып, ушул жерди или өзү иштетсин, или аукцион менен же конкурс менен жакшынакай бизнес проектке берсин. Эл келип бул жерге кадимкидей татынакай эс алып, адам сыяктуу, мындай башка өлкөлөр сыяктуу жакшынакай бир жер кылып, туристтик бир жер кылып берүүңүздөрдү сиздерден сураануу менен бирдикте. Оотеки токтомду
biz келтирдик. Азырынча биз бу мыйзам бузуулар боюнча прокуратурага кайрылбай туралы деп чечип атабыз. Мына өкмөткө жиберели. Өкмөт токтомун аткарып, ошол мыйзам бузууларды акыркы жолу кайрылабыз. Эгер бул мыйзам бузууларды албаса, анда башкы прокуратурага мыйзам бузуулар боюнча өзүнүн иш чарасын көрүүгө кайрылууга мажбур болобуз. Бирок дагы эле баягы бизнести да кыйнабай, башкаларды да кыйнабай, ушул бир өкмөткө жиберип, мыйзам бузууларды кетирсин, ордуна алып келсин. Ошол боюнча сиздердин назарыңыздарга ушул кайрылуу чыгып атат. Мурунку токтомдордун негизинде да мурунку депутаттар да сыйлайлы деп мына төрага отурат бул жерде Нурбек Кариевич. Андан кийин мына сиз отурасыздар. Ушуну бир карап берсеңиздер деген өтүнүч. Рахмат. Суроолоруңар болсо жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, барбы суроо? Анда мындай, урматтуу депутаттар, мен чечимди окуп коеюн. Да, сунуш. Уруксат берсеңиздер. Рахмат Амакамат Турбекович, бул жерде балбакзарлык аябай жакшы мындай инициатива менен чыктыңыз, буну колдойбуз. Могу жерде чечим боюнчачы дагы биз кичине жанагы караштырып койсок деген эле сөздө. Амакамат Турбекович, могу жерден чечимдин 4-чү абзацын карасаңыздар, ошондон улам деп жазылып турат да мына жердечи. Ошондон улам Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 87-беренесине ылайык рекреациялык жана дарылоо, ден соолукту чыңдоо жагынан өзгөчө мааниси бар жаратылыш комплекстерин, жерлерди өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине кирип жаткандыктан Туздуу көлдү жанага тиешелүү аймакты өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин курамына киргизилиш керек жана Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети тарабынан аталган аймакка курорттук комплекс статусун берилип, башкы план жана аймактык өнүктүрүү схемасын бекитилишин деген сөздү мен могу жерден өзгөртөт элем да. Эмне үчүн дегенде биосфера ысык көлдүн территориясы бүт бар биосфера ысык көл деп аймак деп танылган да. Ошол жерде могу аталган аймак эмес, аталган жерге курорттук зона комплекс статусун берет депчи деген сөзгө алмаштырууну. Эмне үчүн дегенде бүт жанагылар кодекстердин бардыгында эс алуучу зоналар деп бөлүнүп кеткен да. Ушуну биринчи көзгө кийип алсак статусун берген. Бул кай жерде турат? Бул жерде андай жокко? Биринчи чечимдин башында, баяндамасында. Башында баяндамадагы айтып. Башында баяндама. Акыркы чечимди окусаңыз. Акыркы чечимдин андан кийинкисинде уже жана корутунду чыгарып аткан жеринде могу Туздуу көлдү деп атпайбыз. 3-чү пунктун карасаңыздар. Туздуу көлгө берге кошуп кетейли деп атабыз да. Туздуу көлгө курорттук комплекс статусун берип, Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан аталган аймакка башкы планды жана аймактык өнүктүрүү схемасын бекитүү дегенди монтип жазып койсокпу дейм да. Туздуу көлгө курорттук рекреациялык зона деп турупчу статусун беришибиз керек да биринчичи. Тура. Андан кийин өкмөтү тарабынан аталган айыл аймакка деп турупчу, айыл аймакка деп туруп кошуп кетейли. Эмне үчүн дегенде Ысык көл областынын бүт территориясы аймак деп белгиленген да. Ал айыл аймак деп башка жанагы кошулбагандай. Турат. Аталган айыл аймакка эскала. Ал 2-чи пунктун айтып атасыздар сиздер. Мени кийинки Туздуу көлгө курорттук рекреациялык зона комплекс статусун берет дегенге айтып атат. Биринчисинде айтылып атат, курорттук зона катары аныкталсын деп атат. Эки абзацты бир эле сөзмө кылып жазыш керек да. Анда ушул жеринде жана Туздуу оңдоп рекреациялык зона катары беркилсин деп туруп, андан кийин тарабынан аталган айыл аймакка деп туруп, биз конкреттүү түрдө көрсөтүшүбүз керек да. Кийинки башка жанагы райондордогу жанагылар кирип кетпеш керек да. Ушул мен толуктоолорум. Рахмат. Чоң рахмат. Эске алыңыз. Анан эң негизгиси урматтуу депутаттар, могуреки өкмөттүн токтомун жокко чыгарышыбыз керек да. Биз бул боюнча азыркы кабинет министринин төрагасы менен да сүйлөшкөнбүз. Ал дагы ушуга мындай макулдашууга жанашып атат акырындан. Ошон үчүн ушуну маанилүү да. Анда, урматтуу депутаттар, экинчи маселе боюнча балбакзарлыктын чечимин Айша Ташбаевдин кошумчасы менен эле кабыл алып бербейлиби? Чечимдин баары колуңарда. Комитет колдоп берсеңиздер, оңдоп берсеңиздер, анда экинчи маселе боюнча балбакзарлыктын маселесин добуш коем.
Doş berip koysoңуздар. Makul, karşı yok. Ekinci mesele boyunca seçim kabul alındı. Anda üçüncü mesele götsök, hurmatly deputatlar. Kırgız Respublikası Joğurkesinin Ardak Gramız talapkerin görsetүү tuuralı bul эми kıska эле mesele eken. Kırgız Respublikası Joğurkesinin Siyasat Su Resursu Ekoloji Regional Yönetimi boyunca komitet Kırgız Respublikası Joğurkesinin Ardak Gramaz'ın Biyaliyev Dayır Sovetович'tin sunuştuğu tuuralı Joğurkes Samый Kocanın sunumasını karap koyulu da Mirlan Samый Koca berip bul эми Cumgalı rayon Çayak ayından Biyaliyev Dayır Sovetович'ke bul Ardak Gramaz'ı Joğurkesinin Ardak Gramaz'ı sayılı boyunca. Kolda bereli hurmatly deputatlar, bir ile kişiken, bu bayan ay çarba gününe karatı bergen, bu geçip karap atabız da. Anda doğuş koyuyorum, doğuş berip koysoңуздар, kolda beri boyunca. Makul, karşılığı yok. Rahmat. Урматтуу төрагай, ар кандай маселелерди өзүбүздүн иш-чара иштерибиз бар эле. Жабык түрүндө өткөрүп алсак, уруксат болсо, кандай дейсиздер? Balbağzarlıktan sunuş düşüvat, javık, karoo boyunca. Doğuş koyuyorum, doğuş berip koysoңуздар. Makul, karşı yok, anda javık. Dördüncü mesele, hurmatly deputatlar.